азыркы бийлик элди бага албай пенсия пособияга 20 миллион доллар Россиядан алдык. Бул уят. 20 миллион доллар, бул 1 миллиард 600 миллион сом. Президентти бакканга bir жылда 2 миллиард 600 миллион сом, 5 жылда 12 миллиард сом кетет. Силерге ошондой президенттин кереги барбы? Мына Усубалиев 24 жылда Кыргызстанды башкарып, 2 телехранитель бар болчу. Бирөө Мирошниченко деген мен таанып калдым. 2 телехранитель. Азыркы президенттин 400 телехранители бар. Ошондой президенттин силерге кереги барбы? 17 резиденциясы бар. Кече Молдованын президенти Санду деген ант берди. 3 комната үйдө жашайт экен. Грузиянын президенти Зурабашвили 4 комната үйдө жашайт экен. Биздин президенттин 17 үйү бар. Көлдө 2, Ошто, Бишкекте, Таласта, Нарында. Ой, жүдөгөн байкуш өлкөгө мынча уаранын эмне кереги бар? Парламентти сындап атасыңар туура. Парламентке жылына 700 миллион сом кетет 10 жылдан бери. Президентке 2 миллиард 600 миллион сом кетет. Ошо президентти баккан акчага силер 360 депутатты багаласыңар. Ошол каттагы негизги маселе суверенитет маселеси. Азыркы келаткандар бир базарга келаткандай сезип атат да, мен базарком болом, президент болом. Анан Кыргыздын байлыгын сатам, кумтөрдү сатам, жетим тоону сатам, анан дагы калам деп. Мына жердин астындагы байлыкты бөлөк Кыргызстанды айтпай эле коён. Бу жерде Талды булак бар, өзү жалпы тоннасы 124 тонна, 7 миллиард доллар. Бу жакта Куттуусай бар, 20 миллиард доллар. Өкөө биригип Кыргызстанда бүт завод, фабрика эчтеке иштебесин. Ушул эки ишкана менен Кыргызстанды 15 жыл бакса болот. 30 миллиард доллар кеминдин күн батышында, күн чыгышында. Bir kemiндин байлыгы менен Кыргызстанды 30 жыл баксак болот. А биз Кудай сурап, пенсияга, мугалимге тыш дүйнөдөн айлык сурап жүрөбүз да, анан президентибизге 17 резиденциясы бар. Ошонун кереги барбы? Анан жетим тоо боюнча азыркылар сыягы. Ошол жана президент болом деп эмес, базарком болом деп келатышат да. Базардын башчысы болуп алсам, анан базардагы элдин ар кимдин акчасын берип сатып алам, анан тиякты чоң өлкөгө сатабыз деп. Кыргыз эли аны кечирбейт. Кыргыз эли тоо сатканды, жер сатканды кечирбейт. Кумтөрдөн кайсы кыргыз байыды? Кумтөрдөн жылына түшкөн жалпы кирешенин 2% элге жетет. Эгерде элестетип көрүңүз, Агороттон 100 мүшөк картошка чогултсаңыз, 98 мүшөгүн урдап кетет. Ошентип картошка өстүрүп кереги барбы? Экеле мүшөгү ошондой жалпысынан, суммасынан түшүндүргөндө. Мына Кумтөрдө коррупциянын деңгээли ошончолук. Жана Адакам Кимсанбаев айтты, Бишкектен бияка чыккыча 60тан ашык билбордду санадык. Ал 150 миң сом эмес, чоңдору 600 миң сомдон. 2 ай мурун түрмөдө жаткан адам ошого кантип акчаны табат? А ошону Кыргызстан боюнча көбөйтүп койсоңуздар, ошол адал эмгек менен силер картошка чөп саткан акчага билборд элесиңерби? Уурдалган акча, арам акча, силердин чөнтөңөргө келе турган акча. Алар бүгүн мойнуңарга минип алды. Президент боло элек жатып мойнуңарга минип алды. Мынчалык деңгээлде Кыргыз кул болгон эмес. Арыз шайлоодо акча, криминал, анан акимчилик иштеп атат. Тарыхтан сабак албайлыбы? 4-октябрдан сабак албайлыбы? Кайра жаңы төңкөрүшкө барабызбы? Футболдо баардык командага бир эле эреже. Биздин бир азаматыбыз 17 адам футбол ойноп атсак, ал көкпөрдүн эрежеси менен кирип кетти. Генералдык прокуратурага сотко айттык. Бир эреже болсун. Жок, 17бизге бир эреже, Садыр Жапаровго бөлөк эреже. Мен 10 пунктун санап бердим. Биз мыйзам жазып жүргөн кишибиз. 2 айда 10 жолу мыйзам бускан киши кийин силердин укуңарды коргоп бере алабы? Мыйзам бусуу кадырес иш болуп калды да. Кече Жеңиш Молдохматов деген Кыргыздын бир чыгаан жигити, Замандаш партиясынын лидери элге кайрылды. 2 айда 10 жолу калп айтыптыр. Ой, урматтуу эл журт,
Падышаңар калпычы болсо, ошо менен тышкы дүйнө сүйлөшөбү? Падышаңар калпычы болсо, ошону эл сыйлайбы? Мына тандоо силерде. Калпычыны тандасаңар, 5 жыл калпычы болуп жашайбыз. Адамгерчиликтүү, ыймандууну тандасаңар, ыймандуу жашоо келет, ыймандуу бийлик болот. Ошондуктан, урматтуу эл журтум, силерге рахмат. Пандемия учурунда бийлик эмес, силер бири-бириңерге жардам бердиңер. Ошентип бири-бириңерди сактап калдыңар. Ушул жыл ден соолуктун, адамгерчиликтин жылы болсун, тынччылык болсун. Эң негизгиси мамлекеттүүлүктү сактап калалы. Кыргыз эли мындан 3 жыл мурун атаке бийди бий тандаганда жаңылган эмес. 2,5 жыл мурун хан Жантайды хан кылганда жаңылган эмес. Шабдан Баатырды баатыр тандаганда жаңылган эмес. Кеминден Каныбек Осмоновде чемпиондор чыккан. Бирок кошоматтын чемпиондору чыккан эмес. Азыр ошол биримдикке иштеп жүргөн, мурун СДПК иштеп жүргөн бир жапжаш инилерим, жапжаш болуп туруп 40 жыл иштегендей кошоматчы болуп алышыптыр. Азыр келелек бийликтин кошоматын кылып атышат. Мына Кыргызстандын шору, жана Путин айтпадыбы, Кыргызстан шорду экен деп. Ошондой кошоматчылардын айынан шорду болот. Мен кеминден баатырлар чыккан сыймыктанам. СССРдин эл артисти чыккан Самара Жедей. Күреңкеевде комузчу чыккан. Бирок кеминден эч убакта кошомат чыккан эмес. Мен ошол кошоматчыларга арданам. Кеминден академиктер чыккан. Дүйнөнү титиреткен Иманалиевдей, Данияровдей, Алтымышевдей. Азыр кеминдин атын Бишкекте кошоматчылар чыгарып атат. Ошо силердин уулуңар, силердин кулунуңар. Ошо кошоматчылар Кыргызстан түбүнө жетет. Ошол эртең Садыр Жапаров түбүнө жетет. Ошол кошоматчылар жаза алмайын, Кудайдын жазасын алмайын, силердин жазаңарды алмайын, Кыргызстан оңолбойт. Өзүңөргө окшош жолду тандайсыңар. Өзүңөргө окшош падыша тандайсыңар. Ошон үчүн эртеңки 10 январда мен ойлойм, жет өлчөп бир кесип, жүрөгүңөрдүн шыбырын тыңшап, кабыргаңар менен кеңешип, жаңылбагыдай бололу. Бир жаңылсаңар, азыр падыша силерсиңер. Онунан кийин ошо киши падыша болот. Калпычыны шайласаңар, калпычы падыша болот. Биз менен эч ким сүйлөшпөйт. Мыйзам бузган адамды шайласаңар, өмүр бою мыйзам бузуп жүрөт. Максимдин кишилерин шайласаңар, билесиңер, Максим учурунда 28.000 гектар кеминдин жерин бөлөк өлкөгө берип коюшкан. Биз ошону алабыз деп Максим кеткенден 3 жыл кармаштык. Эмне үчүн 28.000 гектар? Аякта 4 алтын кени бар болчу. Экөө ак түстүн башы, экөө көк башы, Байтуман Аксайы. Буларга жер берип коюш базарда жанагы эме саткандай эле да, буюм саткандай эле. Буларга кыргыздын жери жер эмес. Бул базар. Силерге, бизге бул мекен. Ата-энеңдин, жет атаңдын сөөгү жатат. Кедей болсоң да жериңди сатпашың керек. Жок, булар базарга келет кандай келет. Каалаган кишиге сатып коюп, анан кийин базарлап жүрөбүз деп атат. Кыргыздын жери базар эмес, мазар. Кыргыз эч убакта ыйык жерин саткан эмес. Биз ошол жерди коргош үчүн баратабыз. Жаңы жылда барыңыздарга жакшылыкты каалайм. Силер жаңылбаңыздар, силер жаңылбасаңар, мамлекет жаңылбайт. Рахмат силерге. Рахмат, Олег Васильевич.